Assalamu алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен менин YouTube көрүүчүлөрүм. Баарыңыздарга кутмандуу берекелүү күн каалайм. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Мен Кара Коо шаарына барып эт алып келдим. Жылкынын этинен алдым. Килограммын 380-390 экен. Анан муну алып келип этин, сууп этин эт өткөрүштөн таксырым өткөрүп берет. Фарш кылып жасап коем. Холодильникке салып, анан манты пельмен жасаганда чыгарып алып, даяр фарш менен жасай берем. Сөөктөрүм болсо азыр быжы менен жасап салып коем. Тамак жейбиз. Анан мынакей этин майдалап туурап бердим. Анан таксырым мясорубкадан өткөрүп атат эт туурагычтан. Анан мындай кылып фарш даярдап, салафандарга салып холодильникке салып койсом, тамак жасаганда чыгарып эритип жасаганга оңой болот. Кыздар, силер да ошондой кыласыңарбы? Мен акыркы күндөрү жылкынын этин жакшы көрүп, тамакты да ошону менен жалаң жасап калдым. Анткени уйдун эти аябай майлуу болуп, үйдөгү балдарым майлуу жасайсың деп манты жасасам дагы, пельмен жасасам дагы жебей коюп жатышат. Анан мынакей сары жүрмөлөрдөн, мөөндөрдөн алдым. Муну азыр боор менен быжы жасайм. Мынакей боорундагы таксырым эт туурагычтан өткөрүп берди. Пиязын, чесногун коштум, туз мурчун кошуп, азыр күрүчүн коштум. Эми муну жанагы жууп алган мөөнгө толтурам. Муну толтуруп алып, эки четин акпагандай кылып байлаймын дагы. Сууга салып 2 саат, 2,5 саат кайнатып бышырам. Жанагы эттин сөөктөрүн алып койгом. Анан бир аз 5 бармакка деп бир аз эт алып койгом. Ошолордун баарын кошуп, быжы менен бышырып жейбиз. Сиздер дагы жасап жеңиздер, кыздар. Бул быжыга боор кетет. Анан күрүч, суу май коштум ич майдын ордуна. Анан чеснок, пияз кошуп туруп эле татымына жараша туз, кара мурч кошуп мынтип мөөнгө салып байлап коесуңар. Анан ичиндегилер акпагандай болуп, андан кийин сары жүрмөнү алдым дагы, кара мурч, туз, анан бир аз ундан кошуп аңтарып салдым муну дагы. Мынакей быжыбыз да даяр болду. Сары жүрмөбүздү дагы азыр аңтарамын дагы жууп, анан баарын салып коем. Кыздар, силер да жасаңыздар, өтө даамдуу тамак. Бул кыргыздын эң эле жакшы көрүп жеген тамагыбыз. Мынакей кыздар, этим бышты. 5 бармак кылам азыр. Мынакей кесмени, даяр кесмеден бышырып эле, мынтип даяр эле бышырып жасап салайын дедим. Азыр буга чык кошом. Мынакей кыздар, быжыбыз бышкан. Муну мына муздак жесеңиздер дагы болот, ысытып жесеңиздер дагы болот. Мен кече күнү коноктор келип калып, мен нормальный тарта алган жокмун. Мына бүгүн эртеси күнү азыр эми муздак дейдене кесип койдум. Мен буга ич май кошкон жокмун. Суу май коштум анын ордуна. Муну мындай муздак кылып жеп, закуска, нарезка кылсаңыздар дагы өтө даамдуу. Сыйлуу конок чакырганда мынтип бышырып, горячий закуска кылып берсеңиздер дагы сонун. Жасаңыздар, жеңиздер, силер дагы кыздар. Өтө даамдуу. Бул биздин кыргыздын эң эле жакшы көргөн жакшы тамагы. Куда тозгондо муну биз өрдөк жасап, жумурткалары менен дастарканга коебуз. Мынакей, баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун.